айтып кетчү нерсе 8 майда биздин эстониялык коллегаларыбыз, кесиптештерибиз келип атат. Эски полигон рекультивациясы, жаңы полигон салынышы улантылууда. Анан кийин уже тех заданияны даярдап койдук. Жакын арада тендер өткөрөбүз. Ошондо мусор сорттоочу линия ачылат. Мусора сортировочный линиянын баасы 6 миллион 280 миң евро. Биз болсо толугу менен түтүндү өчүргөнбүз. Күн ысыган сайын метан газ чыгат. Анын үчүн биз болсо жанагы тамак аштын калдыктарын бөлүш керекпиз да. Бирок азыр ошо түтүн чыгуу азыр контролдо. Биз улам суу менен да, топурак менен да өчүрүп турабыз. Анан кийин эгерде жаңы мусор сорттоочу линия башталса, тамак аштын калдыктары өзүнчө бөлүнөт. Ошол метан, ошол күйүү проблемасын чечсек болот. Тендер өткөндөн кийин жаңы ошо мусор сорттоочу завод буйрулса 660 күн деп атабыз, 2 жылда салынып бүтөт. Мен ушул жерге иштегениме 3 ай болду. Жаңы келгенде бир да бульдозер иштеген эмес, болгон эле арендага алып иштетип атканбыз. Азыркы күнгө мына 2 бульдозерди оңдоп чыгардык, 2 бульдозерди оңдоп чыгарып, 3-чү бульдозерди азыр мына тендер жарылап, алдагы бир жарым ай, 1 айдын ичинде 3-чү бульдозер да бутка турат. Азыркы биздин бир жетишкендиктерден айта кетиш керекмин. Эгерде мурун болсо биздин мекемеге 400-500 миң сом төлөнүп атса, мындай айтканда сортировщиктер, азыркы компания Бекендос бизге 960 миң төлөп атат да. Ошондо биз болсо ушул ири сумманы 2 эсе көбөйттүк да. Ошондой десем биз жаңылышпайбыз. Адил Качкынбекович келгенден бери биз частный самовывоз боюнча жаңы тарифтерди иштеп чыктык. Биз айына 200 миң, 300 миңге сумманы көтөрдүк. Айлык акыбыз аябай жакшы. Жакшы көтөрдү. Еще премиялар бар. Ай сайын ушу кандайдыр бир майрамдар болсо, премиядан алып атабыз. Автомашина келгенде бул весевой терминалдын үстүнө чыгып токтойт. Токтогондо биз бруттосун, общий салмагын фиксация кылып калабыз. Эми бул машина кетет. Бул барып, тияка төгүп кайра келет. Келгенден кийин машинанын таарасын чыгарабыз. Таарасы чыккандан кийин нетто чыгат. Тияка канча мусор таштап келди чыгат. Ошол килограммы менен бул жерге чыгат. Ар бир водительдин номер автомашина, фамилия, району боюнча бүт баары фиксирование болот. Ну вот, ремонт сделали новый. Поставили насос, бройлер. Сейчас вода идет под давлением, тепло. Вот, смотрите, душевая. Сделали ремонт. Раньше не было, раньше тут только раковина у нас стояла и была вода. А сейчас душ, пожалуйста, включил под давлением, помылись ребята. Чисто все, аккуратно. Машинка стиральная вот. Раньше тоже стояла она без работы. Алымкулов Алтынбек Токойбекович. Ура! Ошо быйыл биздин начальство ошо немеге жиберди, деге санаторияга, Сыгатага жакшы барып эс алып келдик. Мэрдин указаниясы менен ошо бир профсоюз жиберди, ошо 10 күнгө барып эс алып келдик. Көп эле адамдар айтат, полигондо өрт өчпөйт депчи. Быйылтыдан баштап жаңы ыкма пайдалана баштадык. Жалпы свалканын аянтын биз 3 технический карта дейт, 3кө бөлүп, биринчи картага, ал жер өрт болуп баратканда экинчи картага, анан үчүнчү картага мындай алмаштырып турабыз. Ушул ыкма пайдалангандан баштап бизде өрт азая баштады да. Для чего это делается? Для привития культуры раздельного сбора населения. Потому что если сортироваться будет все дома и отдельно будет каждый по фракциям класться мусорные баки, то мы делаем большой плюс экологии
нашего города, и в целом это позитивно отразится на отсутствие пожара и смога в целом в городе. Это то, что вы сейчас видели. Как вам вообще? Ужасно. Вид не понравился? Да. Запах? Вонь, да? Поэтому, уважаемые дети, то, что мы сейчас поднимаем тему раздельного сбора, мы могли бы сортировать мусор у источника. Ушул экология факультеттеринде окуп аткан балдар менен биз жолугуп, полигонго алып барып, сорттоочулар кандай иштейт, бульдозерлер кандай иштейт, таштанды кандай эргелет, ошолордун баары алар ошоктан өз көздөрү менен көрүш үчүн биз атайын ошо алып барабыз да аларды ал жерге. Штатыбыз көбөйүп, чынында жаңы офиске көчтүк. Офистин имаратын толугу менен спонсорский жардам таап, бюджеттен бир тыйын акча кеткен жок. Ички ремонттун баарын жасап алдык. У нас коллектив молодой, очень дружный и профессионал своего дела. Недавно сотрудники офиса прошли Кыргызтэс, сдали 9 человек, из них, получается, 2 сдали С1, это высшая категория. Биринчиден кышкы, жазгы, жайкы униформаларын камсыз кылдык. Бутунан баштап башына чейин, анан дагы противогаз, фонарик ушулардын баарын камсыз кылып бердик. Ыйык Рамазан айында жетекчиликтин атынан биз дагы кичине бир кан чыгарып, балдардын оозун ачып коебуз деген мааниде дасторкон уюштурдук. Также у нас происходят как бы благотворительные мероприятия. Мы раздали неформальным сортировщикам до 60, по-моему, если я не ошибаюсь, обогревателей. То есть они попросили обогревателей, мы им как бы как благотворительность это раздали. Мен бул системада көп жылдан бери экономист болуп иштейм. Биздин кызматтын ушул жагы гына көп көңүл бурулбай келаткан болчу. Адил Качкынбекович Назаров келгенден бери жумуштун ушул тарабы абдан жанданды. Биздин негизги тарифтен тышкаркы кылган кызматтарыбыздын тарифтөөсү, сортировка жана башка кызматтар бар, ошолордун баарын эсептеп чыгып, баасын аныкташ тартипке келтирилип атат. Бекитилген тарифтин ичинде Евробанктын кредитин жаба турган акча да каралган. Акыркы кездерде кредитти жабыш боюнча чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Биз келгенде мамлекеттик техинспекциядан 5 управлениясы келген, башкармалык, то есть бизге 23 пункттан турган электричество боюнча, пожарниктер боюнча, мындай айтканда предписание жазып берип кетишкен, аны биз 2 айга дагы кат түрүндө узартып, колдон келишинче талаптагыдай аткарып бердик.